15 жыл бою мындай айтканда зөөкүрлүк мамиле кылдым. Уялбай эле врачтарга барып көрүнүңүздөр. Мындай айтканда намыстанбаш керек экен. Коюнда жатса да болбой, башка дагы ойношум бар эле, ага кетип калчу элем. Эмне максатта келдиңиз? Сизге кандайдыр бир жардам керекпи? Ушул мурдак аялым ушул тарыхтан өзүн таанып атса, кечирим сурагым келет. Талкууну мен сиздерге койдум. Жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Бүгүн катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Жубайымдан издеген күнөөнү өзүмдөн таптым дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып биз менен бирге болуңуздар. Жана ушул мекендешибизге жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетүүңүздөрдү суранабыз. Эгерде сиздердин дагы жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар болсо же башыңыздан өткөн окуяңыз болсо, эл менен кеңешчү суроолоруңуз болсо, анда экранда турган номерге чалып, сиз да биздин берүүбүзгө кайрылсаңыз болот. Анда эмесе жарнамалык тынуудан кийин маекибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. 10 сентябрга чейин азырынча границага каттап атышат, андыктан жетишип документтериңиздерди тактап, даярдап, баарын ордуна келтирип алыңыздар. Экранда турган номерге чалып, Бакыт агама кайрылып, жолдо сиздерге жардам берет. Пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол акысы болсо болгону 9000 рубль. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, аман эсен кирип чыгыңыздар. Саламатсызбы? Биздин катылган көз жаш берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Ар бир берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Ооба, Алсу айым, өзүм келдим. Суроолорго так жана туура жооп бергенге макулмун. Анда эмесе окуяңызды баштан айтып берсеңиз болот. Баштан айтып берейин. Ушундай бирөөнүн Айман Чоктой кызын алгам. 15 жыл жашадык. 15 жыл бою мындай айтканда зөөкүрлүк мамиле кылдым. Аябагандай барктаган жокмун. Себеби деген биз 15 жыл бала болгон жокпун да. Анан ал убакта ишчи элем аябагандай. Үйгө келип ошол дос балдар, досторум дегендей, жоролорум, ушул балдарын көрүп, ичим күйүп, үйгө түнчүндө келчү элем. Кеч киргенде, 2-терде, 3-терде, кээде таң атканча келип койчу элем. Келсем дагы уйку бербей, ойготуп алып, кол көтөргөн күндөрүм болду. Эмнеге төрөбөйсүң деп. Байкуш аялымды ойлоп көрсөм, ошону деле көтөрүп чыдап жашады. Үйлөнгөнгө чейин аябай ухаживать этчүмүн. Анан ошол причина таап эле ошол күнүгө ичмей адат болуп калган. Иччү элем, аялымды аябай сабачу элем. Өкүнөм чындыгында азыр ойлоп көрсөм. Ошол основной ошол балам жокту эле уруша берчүп, саба берчү элем. Ушул жубайыңызды колдоп, кайрадан аны уруп сабагандын ордуна Кудайдан суранып, андан сырткары балдар үйү бар, канчалаган адамдар балдарын таштап кетип аткандар бар. Мына ошол балдар үйүнө барып бир баланы ата энелүү кылып, бактылуу кылып мындай жашап кетүү ойдо болгон жокпу? Чын айтсам, балдар үйү деле ойго келбептир ал убакытта. Бул дагы бир андан кийин ушу тарых бар, тарыхча. Үйгө келсем, кетип калыптыр. Мен да характеримди көрсөтүп, СМС жазып койдум. Сен төрөгөн баланы башка бирөө төрөп берет деп. Бат эле башка кызды алып алдым, экинчи аял кылчы. Анан ал да төрөгөн жок. Ошол эле тарых кайра кайталанды. Башында жакшы эле жашап жүрдүк. Анан 2-3 жыл өткөндөн кийин кайра эле ичем. Ичкенде кичине белая горячкам да бар. Анан ошентип эле отурдум. Аны да сабаттыңыз? Ооба, чындыгында аны да сабадым. Мойнума алам. Анан ал да кетип калды. 15 жыл жашаган жок, бирок ал да кетип калды. Ал кичине тазалыраак экен. Эмне үчүн сиз ошол учурда биринчи аялыңызды да, экинчи аялыңызды дагы мындай сабагандын ордуна больницага барып, мындайча айтканда, доктурларга көрүнүп,
дарылансаңыздар болбойт беле? Чын айтсам, ал убакта өзүмдү эркек сезип аябагандай баатыр сезчү экенмин. Ошо өзүмдүн издөө аялдарыман чыгара берчү экенмин. Анан эмнеге түшүнүп калдым, себеби биринчи аялым ошо кеткенден кийин башка бирөөгө турмушка чыкты. Азыр 3 баласы бар ал кыздын. Ал ошол мындай айтканда мурунку аялымдан. Кийинки экинчиси дагы менден кийин турмуш улады. Ал дагы 2 баласы бар азыр. Ошондон ойлонуп калдым, менде күнөө экен деп. Анан ойлонуп көрсөм, ушул жашыраак кезде кафеде чай ичип отуруп, эми ток эте чын айтканда ичкилик болуп, балдар менен мушташып кеткем. Анан мушташып ошол СИЗОго отуруп калдым. Ошо СИЗОдо ошол өзүмө суук тийгизип алган экенмин. Анан ошонун кесепетинен бала болбой, ошол өзүмдүн күнөөмдү ошол 2 аялымдан чыгарчу экенмин. Азыр ошолорду эстеп аябай өкүнөм, өзүмдү жейм. Эмнеге мындай болуп калды деп. Ушул программага келген себебим ушул мага окшогон тагдырлар болсо, мага окшогон адамдар болсо, ушул өзүңүздөрдөн караңыздар биринчи. Мендей болуп кийин өкүнүп калбаңыздар. Уялбай эле врачтарга барып көрүнүңүздөр. Мындай айтканда намыстанбаш керек экен. Дарыланыңыздар. Азыр ойлоп көрсөм, мурдагыдай эмес, баары тең точно чыгат чындыгында. Азыр деле мен ушул дарыланып, мындай өзүмдүн причинамды таптым чындыгында. Бирок 2 жашоодон кийин азыр дагы бирөөнү алып, анын да бактысына балта чапкым келбейт чындыгында. Мындан ары сиз дарыланып, жашооңузду жакшы жакка буруп, ичкиликти токтотоюн деген оюңуз барбы? Адам болгондон кийин жакшы ой болот экен. Ошол себептен да ушул өзүмдү күч чогултуп, эрк чогултуп, ушул силердин программага келип отурам. Буюрса жакшы жолго түшүп, хотя бы ушул элге пайдам тийбесе дагы, зыяным тийбесе экен деп жашап калдым акыркы убакта. Мына ошонун баарын ата энеңиз билдиби? Ата энеңиз кандай карап атат бул окуяга? Ата каргы болсо да баласын атпагым дейт. Ата энем апам деле карыды чындыгында. Атам деле карыды. Байкуштар чындыгында ошол келиндей болуп бала болсо келет, бирок алар деле түшүнбөйт, что менде күнөө экенин. Алар билишет баары эле. Бирок ошол өкүнгөнү ушул 15 жыл, андан кийин 3 жыл, мындай айтканда почти 20 жыл жөн эле өткөрбөй ушул убагында дарыланып койсом жакшы болмок экен. Ата энеме дагы жакшынакай келиндей болуп бала болмокпу. Может, жакшы жашап кетмекминби? Азыркыдай болуп жалгыз калып отурбойт белем. Ошо өкүнүп, ушул ичимдеги күйдүмдү айтайын деп силерге келип отурам. Может, ушул силердин программаны көргөндөргө, может, кээ бир адамдарга, бир туугандарга пайдасы тиеттир деп ойлойм. Эгерде азыр ошол биринчи жубайыңызды да, экинчи жубайыңызды да жолуктуруп калсаңыз, эмне дейт элеңиз? Жок эле отуруп бутан деп чындыгында. Алар алтын адамдар болчу экен. Кечирим сурамакмын. Себеби деген мен 14 жыл жашады. Эртең менен турсам чайыман бери даярдап, жаткан төшөгөн бери даярдап, кийимимди карап, мындай айтканда өзүн жашоосун мен кандай жаман болсом дагы, кандай зөөкүр болсом дагы күйөм деп мени сыйлап, мен еще ал убакта коюнда жатса да болбой, башка дагы ойношум бар эле, ага кетип калчу элем. Телефон менен жазчу элем көзүнчө. Ошол күндөрүмө өкүнөм.
Сиз биздин берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Сизге кандайдыр бир жардам керекпи? Мага жардам ошол эл ушу ичимде күйүүтүмдү айткым келди чындыгында. Азыр мисалы адамдарга айтсаң деле көбү түшүнбөйт. Ушу силерге айтып, азыр сиздерге деле мисалы айтып отуруп кадимкидей жеңилдеп калдым. Балким ушу видеоңузду көрүп, эгерде ушул мурдак аялым ушул тарыхтан өзүн таанып атса, кечирим сурагым келет. Моменттен пайдаланып. Кечирип кой. Чын жүрөгүмөн кечирим сурайм. Мага ишенген экенсиң. Мени күйөөм деп ит болсом дагы жүрүпсүң жанымда. Мен өкүнөм сендей эки жол болгон силердей деп айтайын. Силердей ушу алтын адамдарды сактай албаганыма. Колдоор алтын баркы жок экен. Урматтуу мекендештер, ушул мекендешибиздин окуясын өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Талкууну мен сиздерге койдум. Жакшы кеп кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер. Эгерде сиздердин да жүрөгү өкөгөн суроолоруңуздар болсо, башыңыздан өткөн кимгедир сабак болчу окуяңыз болсо, анда биздин берүүбүзгө экранда турган номерге чалып кайрылсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мына ушул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздарды суранабыз.